Бул подкаст Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда айтылган пикирлер сөзсүз түрдө Сорос Кыргызстан фондунун көз карашын чагылдырат дегендик эмес. Бала чака подкасты. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз бүгүн подкастыбыздын 7-эпизодун баштадык. Ушуну менен 1-сезон бүтөт буюрса. Бүгүнкү темабыз кыз менен эркек баланы тарбиялоонун айырмасы барбы? Менин атым Наргиза Кожобекова. Жолдошум Тынчтык экөөбүздүн 4 балабыз бар. Байел, Санжар, Нуртай жана кичүү кызыбыз Умай. Менин атым Замир, фамилиям Казакбаев. Менин кызым Сымбат 14-тө, уулум Тагай 9-да. Менин атым Улан, атамдын аты Солтөбек, анын атасы Эркинтик, менин 3 кызым бар. Биз бактылуу үй бүлөбүз деп эсептеп жашап жүрөбүз. Бүгүн болсо кыз менен эркек баланы тарбиялоонун айырмасы барбы деген теманы тегерегинде талкуу кылат экенбиз. Оор суроо. Ооба, жаңы эле сүйлөшсөк, үчөөбүз тең 3 тараптын өкүлдөрү болуп калат экенбиз. Замир байкенин уулу дагы бар, кызы дагы бар. Меники болсо 3 кызым бар. Бизде 3 уул, бирок кызыбыз бар. Чындап эле уландан баштайт окшойбуз анда. Кыз кишилер экен. Тарбия кандай болот кыз кишиге? Албетте, жакшы кыз болсо менин тарбиям деп айтам. Анан кичине тентек кылып койсо сенин тарбияң деп айтам. Ушундай да. Анан бирок эркек балдардыкын болсо, эркек балдар барлар тактабайчы керек го дейм. Антпесе менде опыт жок ал жагынан. Эркек баласы бар, Замир байке айтат болуш керек. Мен жок, балдарыман мурун мен өзүмө дагы кайрылгым келип атат да. Бала кезимде мен буга чейин да айтпадым беле, мамабыз кээде тарбиялоо иретинде уруп койчу деп. Анан мен элестетип атам да, мен кээде ачууланып кетчүмүн да, эмнеге мен көп таяк жейм? Кыймылдаганын көбү меники, жалаң оор жумушту мен жасасам, кача мага тиешеси жок болсо дагы кыз кишинин жумушунун баарын жасайм. Мисалы чоюк менен мени 5 жолу чапса, карындашымды бир эле жолу чаап коет. Эмнеге? деп мындай макул болчу эмесмин да. Анан десем, бакш, апам мага түшүндүргүсү деле келчү эмес окшойт да. Анан дагы бирдеме айтпас, андан көрө кыймылдагыла деп коет. Анан унутуп калабыз да балабызды кайра элечи. Анан ошол нерсе оюмда болчу да, бирокчу эмнеге мен көбүрөөк чабат мени, карындаштарыма Мени багып алганго деген ойлор, мени жаман көрөт деген ойлор келе баштайт. Кете баштайт. Анан анда да жөнүндө жүрбөйсүң. Анан көчөгө чыксаң да досторуң да бузат ар кайсын айтып. Аларга ишенип үйгө көп ишенбейсиң андай дачы. Ошолорду катуу тиет. Анан өзүбүзчө бук болуп, эч ким жок ыйлап алып, ушундай нерселер болгон да. Ошон үчүн үйдө бала тарбиялоодо, мисалы, эгер дүңүбүз менен коркутуп атсак, кол көтөргөндөн Кудай сактасын, эгер урушуп атсак, экөөнү тең эле бирдей эле мамиле кылыш керек го деп ойлоп коем да. Себеп дегенде, эгерде экөөнү тең мындай чогуу тургузуп алып, сабак иретинде, баягы тарбия, талим иретинде акыл кебиңди айтып атып, бирок башка тон мененчи айтып атып, анан мисалы Тагай деп ага үнүмдү эркек да деп бийик көтөрүп, анан Сымбатка келгенде эле Сымбат деп калсам, Тагай айтат ал бала эмнеге ага мынтет, мага мен өзүмө улам түшүнөм да. Ошон үчүн экөө чогуу турганда экөөнү бирдей эле мамиле кылып, эгер урушкубуз келсе бирдей эле урушуп, мактагыбыз келсе бирдей эле мактап коюш керек экен. Биздин кичүү кызыбыз төрөлгөндө көп киши бизден сурады, кыз бала башкача бекен я деп. Аябай көп сурашты. Эне катары мен үчүн төртөөнүн бири-биринен эч кандай айырмасы жок мен үчүн. Балким кыз менен эркектин айырмасын кийин булар эс тартып чоңоюп калганда, анан жана үйлөнүп жайланганда кыз эле күйөт деп көп айтышат го. Балким ошондо сезилеби, ким билет. Бирок азыр мен үчүн алардын ата-энесине жасаган мамилесинде эч кандай айырмачылык жок. Анан мен тараптан дагы аларга жасаган мамилени мүмкүн болушунча бирдей жасаганга аракет кылам. Аларды кыз, эркек деп бөлбөйм. Бирок сиз айткандай, балдарга менин оюм боюнча бардыгына бирдей мамиле, бардыгына адилеттүү болгондой сезилет өзүмө. Бирок балдар, улуу балдардан, өзгөчө Байел менен Санжар 12-8 жаштагы, сиз деген Байелди көбүрөөк жакшы көрөсүз. Же болбосо сиз деген мени эң жаман көргөн балдарыңыздын ичинен мен окшойм деген сөздөрү айтылып калат да кээдечи. Мен таң калам. Ошол сөздү айтканга кандайдыр бир себеп болду. Мен туура эмес бир нерсе кылдым окшойт депчи. Анан балдардын ар бири бир 6-7 жашка келгенде сөзсүз бериле турган суроо окшойт. Сиз кимибизди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Кызгануу деген суроону беришти да балдарымчы. Анан мен бул жактан өзүм үчүн аябай сонун жооп таптым деп ойлойм. Ар бирине ушинтип жооп берем. Мисалы үчүн кимибизди көбүрөөк жакшы көрөсүз дегенде мен сурайм, Байел, сен кайсы колуңду көбүрөөк жакшы көрөсүң? Оң же сол десем,
билбейм дейт. Сага экөө тең бирдей керекпи? Ооба, бирдей керек. Бирок оң колуң көбүрөөк иштейт. Анын сага пайдасы көбүрөөк. Ал жазат, тамак ичет. Сол колуң кереги жоктой эле. Аны алып салса кандай болот? Сага баары бирби? Айырмасы барбы, айырмасы жокпу десем, жок, мага экөө тең керек дейт. Эки бутуңдун кайсыңсы керек сага? Оң бутуңбу же сол бутуң? Кайсыңсын көбүрөөк жакшы көрөсүң десем, экөө тең керек дейт. Мен үчүн, ар бир эне үчүн, ар бир ата үчүн балдар ушундай болот. Бардык балдар керек, бардык балдар бирдей. Бирөөсүн көбүрөөк, бирөөсүн азыраак жакшы көрүү мүмкүн эмес десем, азырынча ушул жоопко ынанышат да. Бүт бардыгы деп түшүнгөндөй болуп калышат. Болсо кийин берет болуш керек, кичине чоңоюп калгандан кийин мен оң бут окшойм деп. Көбүрөөк иштейм деп. Балким. Азыр сиз үйдүн улуусу болдуңуз да, Ооба. карындашыңыз бар да. Карындаштарым бар, жетимиз балабыз да. Биздики болсо тезирисинче. Мен эжем бар, анан экинчиси менмин да, биз 6 тууганбыз да. Анан көбүрөөк шорпону ичкенде эжеме бактысына жазылып калган да. Анткени ошол да эми жоопкерчиликтүүсү ошол, ишти кылган ошол, анан таяк жеген ошол да. Бул мен азыр ойлоп атам да, бул эркек же кыз эмес, ошо улуу же кичүү дегенге туура келип калат го дейм да. Анткени кичине акылдуураак менен сүйлөшөт да, баары бир делечи. Бизде деле мындай жумушта деле ким менен сүйлөшөт? Жетекчиси менен сүйлөшөт да. Бул түшүнөт болуш керек бирдемени депчи. Сиз Бала Чака подкастын угуп жатасыз. Атанын урушканы эмне дечи эле? Ок. Эненики май, атаныкы Атаныкы ок, атаныкы ок. эненики Бок. туура. Бизге 5 упай. Муну деле бекер айткан жок болуш керек. Эне канча уруп, эне канчалык кыйкырып койгону деле бала үчүн эркек кыз деп эле унутулуп калат экен. Анан баары бир эми биз муну кааласак каалабасак да кыз кишиге аяр мамиле кылабыз да баары бир. Туурабы? Себеби кыз деген эмне? Кыз деген назик болот. Бирок эгерде кыз кишини мисалы эркекке кээ бир ата энелердей болуп, мисалы эркек менен кызды бирдей эле тарбиялаш керек деген бул чынын айтканда жаңылыштык деп ойлойм да. Кызга баары бир өзүнчө тарбия керек. Мисалы силерде Наргиза үйдө 3 бир тууганы тең эркек болгон үчүн кызыңар эркектин оюнчуктары менен көбүрөөк ойноп ушундай нерсе болбойбу? 2 жашка чыкканча биз кызыбыз сурабагандан кийин ага бир курчак алып берип, мындай кызга тиешелүү оюнчуктарды деле алып берген жокпуз. Анткени ага машинелер кызыктуу болчу да. Ошо машина менен Анда муктаждык болгон жок да, оюнчук сурапчы. Анан бир аз эс тартып неме кылгандан кийин өзү оюнчук сура баштады. Анан мындай ыксыз эле нерселерди бала кылып бөлөп, уктатып, тиги машиналардын үстүн жаап баштаганда апей койкуй, буга курчак керек окшойт деп анан инстинкт курчак өзү калады. алып бердик. Эл эмне дейт? Элдин пикирлери. Экөөнү бирдей эле тарбия бериш керек го. Анан баягы бир аз кызга өзүнчө айта турган тарбияны го. Эне өзүнчө мен айтып коем. Кээде балам айтып коем өзүнчө. Бирок экөөнү тарбияны бирдей бериш керек. Кыз бала сезимтал болот. Энелик мээрим эс тартканда эле салынат кыз балага. Ошон үчүн кыз балага назик, аяр мамиле менен тарбиялаш керек деп эсептейм. Анан эркек балага болсо кичине катуураак кармаш керек. Себеби эркек бала бош болуп кармалып калса, ал өзүнүн келечегинде жүдөп жашап калат, мокок болуп калат. Ошондуктан кичине катуураак кармаш керек. Улан, мына сизде 3 кыз бар, Бизде кыргыздарда кыздарга караганда бир аз башкачараак көз караш. Мисалы үчүн башынан эле мындай неме бар го, макал: кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Мен түшүнгөнүмө караганда сиз кыздарыңызды тетрисинче эркин болуп, өзүнүн пикирине кызга 40 үйдөн эркиндик го дейм улан. Бул мен жашоодо кыздарым үчүн эле эмес, деги эле адам баласы үчүн да мен мындай эркин өзүнүн сөзүн мындай тайманбай айта билген кыз болобу, эркек болобу, ошондой болуп чоңойсо деп ойлойм да. Себеби өзүнүн позициясы болуш керек, өзүнүн көз карашы болуш керек, өзүнүн максаты болуш керек. Кыз деп эле кызды тыя берсең, сен кызсың, сүйлөбө. Сен ар жакка отур, сүйлөбө дей берсем, анда бул менин жеке пикирим да, анда мен личностьти чоңойто албай калам го деген коркунучум бар да. Айымдардын бизде Кыргызстанда статистика боюнча айымдардын 80-90% самореализация деп коет го, болбой калат экен. Эмне десе кыргыздарда бир эми жаман деп деле айтпай эле коеюнчу, турмушка чыккандан кийин эле болду, көп нерсеге чекит коюлат экен.
самореализация болбой калат экен. Алар казан аяктан, жамандык жакшылыктан бошобой кызмат кылып жүрүп эле алардын толуп турган, кыла турган мезгилин өткөрүбөйт экен. Анан ошон үчүн депрессия. Кыргызстанда дагы деле 80-90% көрсөткүч менен самореализация болбогон үчүн айымдардын көпчүлүгү ачуулуу дейт да. Көпчүлүгү макул эмес көп нерсеге, канааттанбайт көп нерсеге. Эмнеге? Себеби учурунда кыла албай калган көп нерсени. Анан ошону кимден чыгарат? Баладан чыгарат. Өзү ичи атышып калганда, өзү жетпей калган көп. Ушундай нерсе бар. Баладан чыгарат же болбосо келининен чыгарат. Анан Улуу үйлөнгөндөн эми кийин. мындай да, анан улан айтканда роль ойнош керек да, бир жашоодо бир роль ойноп кетиш керек да. Анан кайненен катыр ойнойт да аягында. Биз деген университетте окуп жүргөндө биздин агай эжейлерибиз ачык эле айтышчу. Ушул жерде отурган биз филология факультети менен поточный лекциялар көп болгон. Ал жакта барыңар билгендей филфакта эмнегедир кыздар аябай көп окушат. Ушул жерде отурган 150 студенттин ичинен ашып кетсе бир 10 оңор кесип менен иштейсиңер. Калганыңардын баардыгыңар турмушка чыгасыңар. Силердин ата энеңер эмне кыйын болуп, окумуштуу болуп кетсин деп жибериптирби бул жака? Оңураак бирөөгө күйөөгө тийсин деп жөнөтүштү. Ошон үчүн окутуп атат силерди деп айтышчу. Эми бул сөз ошол кезде катуу тийчү, бирок убакыт көрсөткөндөй чындап эле көпчүлүк кыздар турмушка чыгып кетишти. Турмушка чыккандан кийин жашоо шартына байланыштуу, биздин менталитетке байланыштуу иштей албай калышты. Оң эле иштейсиң, калганын күйөөгө тийип кетип каласың депчи. Анан сиздин агайыңыз сыяктуу дагы бир агайдын тескери айтканы бар да. Бул эркек бала менен кыз баланын физиономиясы эле өзгөчөлөнбөсө, мына жакынкы аралыкта эле айтты. 8 мартта каалоо тилектерин айтып атып, ошол эле кыз бала мушташканга жөндөмдүү болот экен. Ошол эле кыз бала жакшы ишти да эркектен жакшы аткара турган мүмкүнчүлүгү бар экен деген сыяктуу да. Анан бул жерде сиз бир тараптуу карап атасыз да. Сиз өзүңүз аял кишисиз, өзүңүздүн тегерегиңиздегилерди айтып атасыз да. Мисалы, сиз билесиз да, окуу жайда канча киши өзүнүн кесиби менен кетти. Сиз окуган, мисалы Замир байкен айтып атам да, канча эркек баланын арасында өзүнүн кесибин аркалап канча киши кетти. Мен окуган кесипте эркек балдарды айтып атам да, канчасы ошол кесибин аркалап кетти. Бул деген жанагы эркек же кыздан эмес, башындагы жаңылыш кесип тандоонун акыры келип ушуга келип атпайбы? Мисалы, чындап эле көп жыл жогорку чинде эмгектенген аял кишилер деле бар да. Эркек аткара албаган. Эми азыр кимдир бирөөлөр айтсак реклама болуп калышы мүмкүн, бирок ал кишилер, ал аял кишилер сүйлөп атканда эркек кишилер ооз ача албай сиздики туптуура деп колдоп турушту. Мен балдардан 3 уулубуз бар деп атпайм, бул уулдарыбыздан мындай нерсени байкап калдым да. Бул бардык эле үй бүлөлөрдө, бардык эле эркек балдардын арасында бар болуш керек. Улуу балам кичүүлөрүн бир нерсе жасабай койсо, колунан келбей калса, сен кызсың деп ардантат. Эмне кызсың, ушуну да жасай албайсың. Болбойт, катынсың дейт. Эми мен бир аз неме мындай кагазга ороп айтып аткандагым да. Анан бир нече көп эле ошентип айтты да. Анан көп маани берчү эмесмин, балады депчи. Анан кийинчерээк көбүрөөк кайталай турган болду. Байел дагы чоңоюп калды, 12-ге чыкты. Анан байелди чакырып алып айттым, эмнеге антип айтып атасың десем, анан эмне жасай албайт дейт. Байел, мына мен катынмын, мен жаманмынбы? Сен аны жаман деп айтып атасың да, жаман деп урушуп атасың да. Мен сен үчүн жаманмынбы десем, аябай неме болуп калды. Салыштырып үйдө ошо. Ооба, ойлонуп туруп калды. Сен экинчи антип айтпачы, мага катуу тийип атат сен ошентип айтканың. Бирөөнүн баласы тентек болуп чоңоет, бирөөнүкү жош болуп чоңоет. Ошон үчүн коомда. Анан ошон үчүн бири-бирибизди толуктап турабыз. Ошон үчүн бири-бирибизден үлгү алабыз. Койчу, тетигинин баласындай болбойт деп айтыш үчүн ошондой нерсе керек коомго. Карачы тетигинин баласын деп суктана турган дагы бирөө керек коомго. Ошон үчүн ар тараптуу болобуз да. Анан балага болушканда деле үйдөн мисалы кундуз кыйкырып атса мен чыгып кетем. Ата ыйлап эле чыгып кетем да. Мен чыдабай кетем, мени бир караса эле мен кошо ыйлап иштей болуп. Андан көрө кулагым укпасын деп мен чын эчке Болушайын дейсиз, коркосуз. Болсам мага тийгер атпай. Же бала аркылуу мага бирдеме айтканын сезип калам да, анан чыгып кетем эчкечи. Балага айтып атам, келиним, ой, керегем сага айтам, келиним сен. Анан чыгып кеткенде тезирээк басылат да үйдө, жана тез жарылып, тез бүтүп калат. Эгерде мамасы урушуп атса, мен эчке чыгып кетем деп атпайбы. Бул мен жоопкерчиликтен качып
кетүү деп эсептейм. Качып эле кетем. Качып кетүү деп эсептейм. Ошондой жоопкерчиликтин кереги улан жок. сиз дзотко төшүңүздө туруп карап турат Жок, окшойсуз. жок, мен да кандай карап көрөм да салмакташтырып. Анан конфликт эмнеден келип чыгат да? Эки тараптан өзүнүкүн туура деп эсептегенден анан келип чыгат конфликтчи. Анан ошол сыяктуу эле эне менен деле баланын ортосунда же ата менен баланын ортосунда деле ошол нерсе. Жана Наргиза жакшы нерсе айтты. Балага ак десең ак деп кабыл алат, көк десең көк деп кабыл алат. Бул аябай жакшы нерсе эгер кабыл алдыра алса. Мисалы, сен айтмакчы улан, үйдө мисалы эне киши баланы какус кылып атса, урушуп атса, эненики иштик болбойт да. Мисалы, Мен андан каршымын. Менин жеке оюм да, жок. Мейли урушуп атабы, эмне кылып атса деле, баланын көзүнчө эненин кылып атканын туура эмес деп айтпаш керек. Себеби сен бала тарапка өтүмүш болуп атасың, бирок аялыңды балдарың алдында басынтып атасың. Экинчи жолу аялың балдарына тили өтпөй калат. Сен тескерисинче жардам берип, ошону айтып атпайм, анын үчүн өзү ката кетирбесин. Ошол жок. Анын ката экенин бала түшүнбөйт да. Эл эмне дейт? Элдин пикирлери. Тарбиялоодогу айырмачылык көпчүлүк учурда кыз бала энесинин тарбиялоосуна көбүрөөк муктаж деп эсептейм. Анан деги эле балдарды тарбиялаганда эмне эксең ошону аласың дегендей, кыз балага көбүрөөк мээрим, эркек балага кичине көбүрөөк катуураак мамиле. Кыз менен баланы тарбиялоодо айырмачылык бар деп ойлойм. Анткени кыз киши назик, жумшак, ошол эле убакта тың, самостоятельная болот көбүнчө. Ал эми эркек бала бош, борпоңураак, бирок ошол эле убакта күчтүү болот. Негизи силер ушундай деп ойлойсуңарбы? Мен мисалы ушул нерседен аябай корком да. Мисалы, баарыбызда болот да кийин. Эркек бала бар баарыбызда, Мисалы, менин балам кийин чоңойгондойн деп ойлойм да. Ушул кыз менен сүйлөшүп жүрөм, ата, мен ушул кызга үйлөнөйүн деп атам деп, балким коркуп кетем да. Мисалы, ошол кыз мага жакпай калсачы депчи. Көрдүңүзбү? Бул Жок. эгоисттик. Жок. Бул эгоизм. Мен жашабайм балам, сен жашайсың дейм турган иш. Корком да. Ал жерде корко турган эч нерсе деле жок деп ойлойм да. Жанагы мен жана айтпадымбы, эгерде анын өзүнүн позициясы, максаты болсо, ошону бактылуу деп сезе турган болсо, демек ал бактылуу болуп жашап өтүшү үчүн ошол деле туура нерсе. Ал өзүңүз айтып атпайсызбы, мен менен жашабайсың, ал менен жашайсың деп айтып атасыз да, бирок как будто сиз менен жашачудай болуп переживать этип атпайсызбы? Мен Замир байкенин сары санаа болуп кабатыр болгонуңузду аябай түшүнүп турам. Бардыгыбыз Титаник деген кинону көргөнбүз. Мен бир 9-10 класс окуп жаткан кезде чыккан болчу бул кино. Анан көрүп аябай таасирленгем. Анан кийин бир 3-4 эле жыл болду го, кайра көрдүм да ошол кинону, отуруп баштан аяк көрдүм. Анан мени таң калтырганы, Джекти сүйбөй калыптырсызбы? ооба, мага Джек жакпай калыптыр. Мен ошол өспүрүм куракта ошол кинону көргөндө Розанын апасын терс каарман катары кабыл алгам. Мен ушунчалык кандай ал деген сүйбөй атпайбы, тиги баланы сүйбөй атат, ал Джекти сүйүп атат. Ошону түшүнүп кабыл алып, макул деп уруксат берип кой, мүмкүн эмеспи, ошол жөн эле да деп, мындайча айтканда, жаштардын тарабында болгом да. Азыр эми балдарым үйлөнө элек, бирок баары бир башка статустамын. Мен дагы энемин, балдарым бар, уулдарым бар. Азыр эне болуп көрдүң да. Ооба, кызым бар. Анан эне болуп көрдүм да мен ал кинону. Мен Розанын апасынын сезимдерин, анын эмоцияларын, анын каалоосун, анын максатын, мотивин толугу менен түшүндүм жана колдоп атам да. Мындайча айткандачы, эми Эгоизм күч алып кетти да. ооба, бул эгоизм эмес, бул бала үчүн. Эгоизм өзү үчүн эмес. Жок, бул деген көрдүңүзбү? Сиз чаташтырбаңыз. Сиз өзүңүздүн максатыңыз менен баланын максатын чаташтырбаңыз. Жок, азыр тасманы айтып бүтсүнчү аягына. Анан кийин мен азыр эми менин сары санаа болгонум, биз тынчтык экөөбүз деле көп сүйлөшөбүз. Тынчтыктагы мен дагы ушундай ойдомун. Замир байкедей, эми бул сенин тандооң, сенин жашооң, албетте сен чечесиң деп айтабыз, деп сүйлөшүп калабыз. Бирок так ошол учурга келгенде өзүмдү кандай алып жүрөм, кандай эмоцияларга алдырам, кандай сөз сүйлөйм, баары бир башкача ойлонуп калат экенсиң. Өзүңдүн, Замир байке айткандай, тажрыйба, жашоо, сенин жаңы статусуң, жаңы ролуң баары бир көз карашыңды өзгөртөт экен. Сиз Бала Чака подкастын угуп жатасыз.
сөзсүз түрдө мындай гармонияда болуш үчүн экөөнүн статусун так аныктап алып, бирок укуктарын кыскартпашыбыз керек да. 40 үйдөн тыюу эмес, 40 үйдөн свобода керек, бирок кыз болуп аялга тиешелүү бактысын сезе билгендей психологиясын биз тарбиялашыбыз керек. Эркектикин болсо ошондой, эркекке тиешелүү бакытты сезип биле тургандай психологияда чоңойгонго биз тарбия беришибиз керек экен деген ойго келип токтолдум. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин темабыз кыз менен эркек балдарды тарбиялоодо айырмасы барбы дегендин тегерегинде сүйлөдүк. Бүгүн айтылган нерселердин баардыгы биздин жеке жашообуздан, тажрыйбабыздан алынган ойлор. Биз өзүбүздүн оюбузду эч кимге таңуулабайбыз. Бизди укканыңарга чоң рахмат. Сак саламатта болгула. Урматтуу угармандар, Бала чака подкасттын бир нече платформалардан уга аласыңар. Ал платформалар Pocket Casts, Breaker, Radio Public, Castbox, Google Podcast жана Apple Podcast. Бул тиркемелерди Play Market аркылуу жүктөп алсаңар болот. Подкастты ачып укканда сөзсүз жазылып, жылдызчаларды басып койсоңуз, биз аябай сүйүнүп калабыз. Андан тышкары Бала чака подкасттын Билесиңби KG YouTube каналынан дагы уксаңар болот. Ал жакка дагы лайк басып, комментарийлериңерди калтыргыла. Кийинки темага сунуштарыңыз болсо, сөзсүз жазып койгула. Суроолоруңар болсо 0704 00 46 08 WhatsApp номерине жөнөтсөңөр болот.